Арбаңыздар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу менин жердештерим, сиздер менен кайра эле Токтогул шаардык кеңешинин депутаты Болот Дүйшүналиев. Урматтуу эл журт, урматтуу жердештер, мени шайлаган шайлоочулар, Токтогул шаарында 74 миллион сомдук кен байлык, сиздердин байлыгыңыздар уурдалды. Ошонун айынан Токтогул шаарынын мурунку мэри Тойгонбаев Эркин Абасканович жоопко тартылып, жумушунан алынды. Бирок бүгүнкү күндө ал жерде жеке ишкер Сартбаев Бакыт, мурунку жогорку кеңештин депутаты Тотонов Нурбек жана Тойгонбаев Эркин, ошол кездеги мэр, анын баласы жана бир нече жарандар камакка алынган, жоопко тартылган, тергөөгө барган, күнөөсү аныкталган, УКМК анын баардыгын жарыялаган. Бирок бүгүнкү күндө аппак болуп акталып кетти. Ай, Токтогул районунун акими, зам акими Акылбек Алакунович, Кожобергенов Нурболот, кана элдин байлыгы. Силер элдин байлыгын кайтарып бермек турсун урдатканыңар аз келгенсип, эми мыйзамсыз мэрдин да ордун алдыңар. Ушулбу силер элди өнүктүрүп атканыңар? Ойлодуңар белеңер, эч ким унчукпайт деп. Шаардык кеңештин депутаты катары мен элдин кызыкчылыгын коргойм. Мен айтам жана талап кылам. Кана 74 миллион сом. Эгерде ал аныкталган болсо, баардык ошол жерде камакка алынган болсо, кылмыш иш козголгон болсо, эмне үчүн эч ким бүгүнкү күндө жоопко тартылган жок? Жоопко тартылбагандан кийин эмне үчүн сиздер мэрдин жумушун алдыңыздар? Эркин Тойгонбаев күнөөлүү болсо ал жообун алыш керек эле. Ак болгондон кийин аны алып келип ордуна коюп коюш керек. Эркин Тойгонбаев жалгыз урдаган жок да, аны урдаса дагы. Мамлекеттик не деген структуралар бар? Экотек инспекциядан баштап госгеология, зам аким реалдуу секторду кайтарган. Аким, губернатор, эмне деген адамдардын баардыгы бар ал жерде. Кирип чыгып баардыгын билесиңер. Эмне үчүн силер жоопко тартылбайсыңар деген суроого келет да. Ай, аким, зам аким Акылбек Алакунович, 4 мэрди алмаштырдыңыз. Бирөөнү жаныңыз калып бардыңыз. Бирөөнү тиги Кундуз Кошаличке жагынып алып келем дедиңиз. 3-үчүсүн каматтыңыз. 4-үчүсүн эң начар мэрди жаныңыз калып келе болдуңуз. Бир маселе чече албаган. Ой, болду. Жыйыштырыш керек папканы, кетиш керек. Жол жок. Кана 74 миллион сом. Кантип жооп бересиз буга? Урматтуу эл журт, мамлекет башчыга залал кылып атат булар, зыян кылып атат. Элдин өсүшүнө аябай жолтоо болуп атат. 4 мэр алмаштырды. Мен таанышкыча кетип калып атат, таанышкыча, маселени койгуча. Бүгүнкү күндө кылган азыр кадамдарын көрсөңөр, күлкүң келет. Арзан бир нерселер менен бүгүнкү күндө элди алдап атат. Мына дал ушул акимди, зам акимдин өзүн жоопко тартып, түздөн түз булар жогорку кеңештин депутатына көрсөтмө берет. Азыр болбосо кийин берет. Кана, урматтуу эл журт, силер деле суроо берип аткан болушуңар керек. 74 миллион сом кана. Күнөөсү далилденбесе, эмне үчүн жумуштан алып койду? Ачуучундукты айтайын. Мен ал адамдарга сынды ушундай катуу айтып жүргөн жигитмин. Азыр да айтам, келечекте да айтам. Эркин Абасканович, азыркы зам аким, баарыңыздар мага интервью беришиңиздер керек. Кимиңиздердики чын болсо, ал мыйзамдын астында дагы, абийирдин астында дагы жооп бериш керек. Мен көрүп алып таң калдым. Аппак адамды капкара кылып туруп жумуштан алып калган. Бул саясий оюн болуп калды. Маскаңыздарды чечиңиздер барыңыздар. Мына азыр Сартбай уулу Бакыт деген Кытайда тайраңдап жүрөт. Эмне деген мүлктүн баардыгын жок кылып, жеке бизнесменмин деп, мына Америкада балаңызды алып келгени мен деле билем ал. Пандемияда жардам берип жүргөн. Андан кийин мына жаштарга маданият үйүнө визуализация деген миллион сомдорду берген жигит. Акча берген ал. Аны эч ким тана албайт.
Мына активисттердин баары чыгып айтыш керек эле. Айланаңызда канча деген мынакей депутаттар жүрдү. Ооба, саясий талаада мен сындап жүргөм. Кийин дагы сындайм. Бирок чындыгыңыз болсо, баарын сиз ачык айтып беришиңиз керек. Күрөштү ушундай кылыш керек. Мыйзамдуу ордуңузга келип тазалашыңыз керек бардыгын. Ал эми азыркы мен өзүмдүн коллегаларыма айткым келет. Буга чейинки мына Талай Жайылов деген раматылык аким болгон. Ал дагы ушундай мактоо баракчаларын берип, эң алдыңкы айыл өкмөт деп эмне деген гана ардактуу наамдарды берип, андан кийин Майыр Осанканович ардактуу наамдар берип, республикада, областта, райондо эң мыкты деген айыл өкмөттөрдүн арасына кирген, аны жетектеген Эркин Тойгонбаевди бардыгы барктап эле, бүгүнкү күндө Кундуз Кошалиевичтин доорунда бул жоопко тартылып, анан кийин кызмат абалынан анан анын баласы да күнөөлүү болуп, анын өзүнүн жумуш жорун алып коет экен. Мына достор, мен жердештерим, кыргыз эли жетпей атат. Бөлүп жеткириңиздер. Сиздер таштын кантип урдалганын, кайсыл жерде экенин, эмне болгон, канча бүгүнкү күндө көлөмдө таш жоголгон билгиңиздер келип атабы? Мен баарын иликтеп сиздерге көргөзөм. Кайсыл жерде канча тонна урдалып кеткен. Ал урдалган мамлекетке киреше түшкөн жокпу? Бардыгы аныкталды УКМК тарабынан. Жоопко тартылыш керек эле алардын бардыгы. Бирок эч ким жоопко тартылган жок. Ал эми күнөөсүздөрдү тез аранын ичинде алып келип өзүнүн жумуш жорунда коюш керек. Бул аким, замаким жана Кундуз Кошалиевич азыркы жогорку кеңештин депутатынын атасынан калган жер эмес, булар энчилеп ала турган жер эмес. Булар саясий өңүттө өнүктүргөн жок. Булар өзүнүн көмөчүнө гана гүл тартып, бүгүнкү күндө эмне деген көрүп атасыздар. Кашаны чайып атат. Кадрдык кризис. Өнүкпөйт мындай менен. Биз мамлекет башчыга жеткириш керек. Мындай алсыз, мындай эрксиз аким менен замаким өнүктүрбөйт. Тез аранын ичинде буларды жумуштан алыш керек. Ал адамдар президенттин саясатын ушундай жүргүзүп, жогорку кеңештин депутаты менен кызматташып эмес, карама каршы өзүнүн программасын, мамлекеттин программасын ишке ашырыш керек. Ал эми жогорку кеңештин депутаты ошол өзү чыгарган мыйзамдарды көзөмөлдөп, көзүнө сайып иштетиш керек. Жок, бүгүн бардыгы сиңишип кетти. Мунун баарынын жообу бар. Мен кийинки иликтөөлөрүмдө таш кантип жоголгон, мына Эркин Абасканович өзү макулдук берсе, аны сиздерге түз эфирде мен бардыгын чагылдырам. Биз адилеттүүлүктүн аягына чыгып, начар, эрки жок, кошаматчы жетекчилердин баарын тазалаш керек. Көрүшкөнчө достор.